урматтуу пресса, негизи мындай муктаждык же мындай кырдаал түзүлбөш керек эле. Себеби Конституциянын 8-редакциясында ачык, түшүнүктүү жана так жазылганда 2020 жылга чейин эч кандай өзгөртүү киргизүүгө болбойт деп. Албетте азыркы демилгечилер мырзалар Текебаев, Кулов жана Чыныбай Акунович 114-беренеге таянып, ал жерде депутаттык демилге катары көрсөтсө болот деп ошол норма менен кандайдыр бир коомчулукту туура эмес маалымат таратып атат да. Бирок ал норманын ишке кирүүсү башка. Ошол эле Кыргыз Республикасы Конституциясын колдонууга киргизүү жөнүндөгү мыйзамда бөгөт коюлуп калган. Аны эч кимге айтпайт. Же депутаттар да Конституцияны ачпайт. Же коомчулуктагы ага убакыты жокпу. Бул жерде жазылып турат. Ошол мыйзамдын Конституциянын күчүнө киргизүү мыйзамдын 4-беренесинде Жогорку Кеңеш тарабынан Кыргыз Республикасы Конституциясына өзгөртүүлөр киргизүүнүн тартибин караган Конституциянын 114-беренесинин 2-бөлүгүнүн жоболору 2020 жылдан күчкө кирет деп. Текебаев айтып аткан демилгеге мүмкүнчүлүк 2020 жылы гана түзүлөт. Алардын айтып аткан демилгелерин бир жок, туура эмес, мыйзамсыз дей албайбыз. Себеби алар 114-беренеде көрсөтүлгөн. Бирок 114-берене өз күчүнө кирип иштей башлай турган мөөнөт 2020 жыл. Алар так өзгөртүүнү сунуштап аткандар 3 нерсе да. Соттордун көз карандысыздыгын азайтып, аларды толук бойдон президент карамагына берип атышат. Лидер фракциялар пайгамбарга айланып атат. Ал эмне деген сөз? Любой момент каалаган депутаттын мандаттан ажыратуу укугун келип атат. Булар ар дайым баягы мисалы үчүн Равшан Жээнбеков окшогон аркытерки өз пикири бар балдардычы, депутаттардычы айдай албай, аябай кыйналышкандагын ушул норманы киргизип, мурдагыдай жүдөбөстөн оңой эле партиялык кеңешке салып туруп, фракциянын кеңешинде эле сиз тескери бастыңызбы, сизди эмеден айырмаш керек. Анан премьердин ситуациясы дагы кайталап кетейин, баягы көңүл бурбай калгансызбы? Премьер болуп кетти депутат. Иштеди жарым жыл, 1 жыл, кумтөрдү сатты, жеди, экономиканы талкаладагы акырын келип кайра депутат болуп улантып берет экен. Ал эмне деген? Это нонсенс, ал күлкүлүү жана уят нерсе. Бирөө укпасын, анын бул айтканын айтуудан да бул уялып атат ошонучу. Айткысы келбей атат Нурбек эке. Ошондуктан бул өзгөрүүлөр Конституциянын маселеси эмес деп Нурбек эмне үчүн айтып атат? Бул жөн эле кодекстердин деңгээлинде, майда закондор, органикалык закондордун гана деңгээлинде чеччү. Конституциялык мыйзамдар 3 жолу окууда. Кара канчалык чоң бөгөттөр коюлган. Биз ошол кезде аябай позитивдүү ой жүгүткөндө мырза Текебаев. Аябай рационалдуу, аябай жакшы нерсе сунуштаган, настолько он был убедителен, что никто не смог этим оппонировать. И народ, и члены Конституционного совещания единогласно это поддержали. Это мы поддержали и подписывали. А бүгүнкү саясий конъюнктуранын жыйынтыгында алар жөнөкөй эле маселелерди Конституцияга, Нурбек айткандай тиги отоплениянын маселесинде они дом сносят. Чын-чынында коомчулуктун жашоосун могу өзгөртүүлөр өзгөртүлбөйт. Келе жаткан, кирип жаткан өзгөртүүлөр эчтеме жөнөкөй жаранга бербейт. Ал жөн гана ошол лидер фракциялардын укуктарын кеңейтип, анан түшүнүксүз бир болочокто премьер, кокустан барып премьер болуп, анан кайт иштен түшүп калса, кайра келип депутаттыгын уланта берет экен. Мындай күлкүлүү нормалар эч бир дүйнөдө башка эмелерде жок. Жана жолукпаган бир нонсенс нерселер да. Биздин дагы мамлекет башкаруучуларыбыз тилекке каршы өзүнүн алсыздыгын, өзүнүн күчсүздүгүн, өзүнүн функцияларын эффективдүү аткарып алгандыгын ушул Конституцияга байланыштырып, ушул тоо гана кылып атышат да. Ошол себептен жаман иш алып баруучу киши катары, башкаруучу катары булар элдин алдында өзүнүн жоопкерчилигин тартпагандыгын, жоктугун сезип турган адамдар ушундай ыктыяр, ушундай демилгелерди көтөрүп турат. Эгерде эсиңерде болсо 2010 жылы баардыгыбыз ушул бүт Кыргызстандын эли, кыргызстандыктар коомдук келишимге кол койгонбуз. Анткени ушул 2010 жылы тилекке каршы түштүктө кандуу окуялар башталып кетип, Конституцияны иштеп чыгып атканда ошол Текебаев
ушундай коомго атканда конституциянын маңызына жармашпай биздин мамлекетте тынчтыкты туруктуулукту орнотуш үчүн добуш беришиңер керек деп конституцияны алдырган болчу. Анда биз бул мындай саясий оюн болуп келатат дегенде жок 2020 жылга чейин бул конституция өзгөрбөйт деген тыянак салабыз дагы ошону баардыгыбыз карманабыз деп бири бирибиздин алдыбызда эгерде ошол балким бирөөдө бардыр стенограмма болобу же запись болобу ошондо баардыгыбыз бири бирибизге ант бергенбиз. 2020 жылы биз 2020 жылга чейин биздин конституция өзгөрүлбөйт. Мы инициативная группа, которая вот этого движения против внесения изменений в Конституцию, уже провела ряд встреч. За сохранение. Да, за сохранение Конституции, против внесения изменений в Конституции. Мы провели ряд встреч с инициаторами, с различными политическими силами, политическими лидерами, в том числе с Текибаевым, с Нарымбаевым, с Феликсом Куловым. И мы поняли, как они обосновывают необходимость изменения Конституции. В результате мы сделали вывод, что все проблемы, о которых они говорят, это не проблемы Конституции. Давайте по порядку. Они говорят о том, что нет партийной дисциплины, да? О том, что фракции, да, что фракции остаются без депутатов. Это не проблема Конституции, это проблема партий.